туулган айына карай аял затынын мүнөзү. Январь айы. Бул айда эң чыдамкай айымдар дүйнөгө келет. Эркек мүнөздүү келишет. Башындагы маселесин эч кимге айтпай өзү чечет. Тамак бышырганды жакшы көрөт, ал эми үй жыйнаганды жактырышпайт. Февраль айы. Бул айда өз бетин бербеген жана оор мүнөздүү айымдар дүйнөгө келет. Өтө ачуусу тез келгени менен чыдамкай келишет. Алар кыйынчылыктан коркпой, тез чечим кабыл алышат. Бирок бул чечим ар дайым эле туура боло бербейт. Тез таарынып жана кек сактайт. Адамдар менен жакшы тил табышат, ошондуктан жумуш жагынан жолу болот. Кичинекей балдарды жакшы көрөт. Март айы өтө назик, жандуу аялдардын төрөлгөн мезгили. Ошону менен бирге өтө тажал. Кээде өздөрүн бактысыз деп эсептешет. Өздөрүнүн уялчак мүнөздөрүнөн ийгиликке жете албай калган кездери да болот. Апрель айы. Бул айда туулган айымдар өздөрүнүн эрк жүрөк мүнөздөрү менен айырмаланат. Өздөрүнө эмне керек экенин билишет жана ага карай жай, бирок ишенимдүү түрдө алдыга умтулушат. Эмоциясы акылынан ашык кетет. Май айы. Ишенимдүү жана өз ишине жоопкерчилик менен караган жандар. Көп кечире беришпейт, анын кесепетинен күйөөсүнөн айрылып калууга да даяр. Бирок кийин бармагын тиштеп калуусу да мүмкүн. Эң биринчи орунга акчаны коюшат. Июнь айы. Сулуу жайдын биринчи айында дүйнөгө келген назик айымдардын башкы мүнөзү эптүүлүгү. Алар өтө таарынчак жана кек сактагыч. Бирок өтө мээримдүү болгондуктан аркасында бардыгын унутуп да коюшат. Ушакты таптакыр жактырышпайт. Июль. Бул айда өтө уялчак жана тартынчаак жандар төрөлгөн. Алар ар дайым бардыгынасын аркап жүрүшөт. Өмүрүнүн болгон учурун маанайына жараша чечим кабыл алат. Романтиканы жактырышат. Үй жана үй бүлө аларда биринчи орунда болот. Август айы. Эң намыскөй аялдар ушул айда төрөлөт. Ошону менен бирге өтө мээримдүү болушат. Ар бир жерде башчы болгусу келет. Өзүнө эркектерди арбатып алганы менен өз сүйүктүүсүн гана жактырат. Ар дайым чындык жакта болот, бирок көп алданат. Сентябрь айы. Өзүн өзү катуу сүйөт. Көңүл чордонунда болгонду жактырат. Кызганчаак дагы болушат. Ал эми аялдык касиеттерине келсек, тазалыкты жактырат. Макты таттуу бышырат. Октябрь. Жөнөкөй жана баарынын тилин тапкан айымдар маселени шашпай ойлонуп чечет. Көп кечире бербейт, бирок үй бүлөсүн сактап калууга көп күч жумшайт. Ноябрь. Өзүн жакшы көрөт жана эгоист. Аны менен кошо бардыгын үнөмдөй берет. Сүйүүгө келгенде өтө таасирлүү, терең жана катуу жакшы көрө билет. Декабрь. Коркпогон жана ар бир кыйынчылыкка каршы сөз алган айымдар. Адам тандабай сүйлөшүп кете берет. Романтикага жакын жана өтө ишенимдүү курбу.